Assalomu alaykum Baxt Mirza. Alaykum assalom. Ne sebepten keldik bu yerge? Ne masale boyunca? Bugün 21-fevral 2022 yıl Жаловат шаһары Спутник mikrorayonu Кеңжок көчөсү болуш керек. Bir ay ашып калды. Men бул жерден өтүп кетип атсам, биринчи этаждын ээси алып турду. Бул жолду, орусча айтканда земля общего пользования керек ол. Алып эки жагынан тосолуп. Бұл елді муниципал жер да, бұл жерден адамдар өтіп басып, мисалы бұл сейіл баққа келет да. Бұл жол да, бұл жерден мисалы бұл балабақша, ата-аналар келсе, балдарын алып өтөт. Сейіл бақ өтөт. Қан өтсө дағы бұл мамлекеттің жері жолы да. Бұл өзінше бір қиын келіп тұрды. Жолды тосып, анан сырткары кошумча үй салып, домдон сырткары. Ушунда мыйзам бузуучулуктар бар. Бул Кыргыз Республикасынын кодекс о нарушениях дейт. Ошол боюнча мыйзам бузуу болуп эсептелет. Самовольный захват земельного участка депчи. Мен эми культурный адамга окшоп, өзүм мушташпайын буну менен, тиштешпейин деп 102-ге чалдым. Экстренная служба милиция сообщение берди. Участковыйлар келди, Спутник комдон. Бирок бир айдан ашып калды. Же бир кат түрүндө жооп жок, же реакция жок. Кийин ушундай. Бул үйдө ээсиге ушул кайрылдыңыз беле өзүгө? Ооба, биринчи үйдүн ээсине өзүнө эле барып кайрылдым жөн менен. Яка ачык кой жерде болду десем, баягы эле биздин сабатсыз орустар айтканда тупойлор, сен кимсиң? Аяк бияк деген андай сөздөрүн сүйлөдү да. Колуңдан келгенин кылып ал деп деген. Кылып ал, ошол сөздөр. Жакшы, макул. Анда милицияга кайрылыпсыз, бирок милициядан жооп жок деп атасыз бир айдан бери. Мыйзам боюнча 10 күндүн ичинде жооп бериш керек сизге. Мыйзам боюнча 14 жумуш күн ичинде официалдык түрдө, кат түрүндө жооп бериш керек. Кат түрүндө жооп. Бирок сизде азыр кожоп. Ошол азыр эми эмне чара көрсөк? Азыр ошол милицияны да чакырсак, эмне дейсиз? Күтөйлөр да, милиция келгиче. Алло. Салам алейкум. Кечиресиз, Жаловат шаарында Спутник микрорайонунда биринчи этаждын ээси жолду тосуп коюп турду, эки жагынан. Жолда. Каерде жол тосуп? Спутникте, Жеңижок көчөсүндө. Жаңы бак түштү го, Норус бага. Ошол жерде. Ким тосуп койду? Биринчи этаждын ээси. Так, кечиресиз. Кыргыз Республикасынын Жаран кодекси боюнча сиз эскертип коеюн, азыр аудио видео съемка жүрүп, бул YouTube каналга түшөт. Атыңыз ким сиздин? Сиз ким болосуз, кечиресиз? Кайсы дежурный? Жаловатпы? Жаловат болот. Ушунда айтпайсызбы, тааныштырыңыз биринчи өзүңүздү. Алып турда биринчи этаждын ээси дарбаза кылып, жолду тосуп коюп турду отам. Кыргыз Республикасынын кодекс о нарушениях боюнча бул мыйзам бузуу болуп эсептелет. Самовольный захват земельного участка. Ошого участковыйлар группаны жөнөтүңүздөр бияка. Келип фиксация кылсын. Эгер кылмыштын белгилери болсо тергөөгө өткөзсүн, жок болсо да кыскартсын. Алло. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshilarmi? Assalomu alaykum. Салам. Мен чалдым. Тишток бактыгы? Ошол үйдүн ээси. Сонун биринчи этаж. Мына жол тосолуп, да. Бул мурда ачык эле. Адамдар өтөт эле. Бияк садик. Ата-аналар балдарын алып келет. Бул өзүм билем деп тосолуп. Жол бар экен да бул жерде. Бул жол бар. Bir жарым ай болуп калды. Сообщение берген экстренная служба. Участковыйлар келген, бирок эч кандай реакция болбоду да. Кат түрүндө да жооп бербеди. Чара да көрүлбөдү. Ошо карата
YouTube kanalga чыгарып атат элек. Адилет Жарандар каналыначы. Негизи эми билесиңер да. Ким экен? Бул биринчи тайпында экен. Кодекс о нарушениях боюнча бул заң бузуучулук болуп саналат. Самовольный захват земельного участка. Неме өз бузуп ташалык десек, эшекке тең эле эшек болбой эле коелук турбузда. Ошо деп чара көрүп койсоңор деп чыгырды элек. Мен балкон дейм да. Айрылган суу. Ооба. А силер ГОВДдан келдиңерби, Помдонбу? Голдан. Кайрылып коюна. Чоң рахмат. Жалал Абад шаарынын милициясы реакцияны эрте кылды. 20 мүнөткө жетпей. Бул кандай оперативный группа болуп Следственный группа. Оперативный следственный группа келди. Жалал Абад шаарынын ички иштер башкармалыгынын жетекчисине чоң рахмат. Эми жыйынтыкты күтөбүз. Бакыт мырза, азыр ошондо эмне кыла турган болдук? Азыр ошол официалдуу түрдө Жалал Абад ички иштер бөлүмүнө арыз жазып атабыз. Нар жагын эми тергөө бөлүмү чечет. Азыр арыз жазып. Ойлойм бул жерде 100% мыйзам бузуучулуктун белгилери бар. Биринчиден уголовный кодекси деле бар. Самоуправство деп өзүм билем деп. Андан да оор беренелер бар. Самовольный захват, перекрытие дорог депчи. Баары туура келет. Тергөө кандай чечимге келет, ал боюнча дагы эмки эфирлерде кабар беребиз деп ойлойм. Рахмат.